Жакын арада ушу милиция кызматкерлери менен ушу зордук зомбулук фактысы катталып калбадыбы? Анан ушунда эл кичине мындай ачыла албай калды да, ошо кимге ишенерин билбейчи. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми мен соцсетке деле жаздым кыска кылып туруп. Бул айванчылык, конечно, ишенген милицияны, бизди кайтара турган милициядан чыгып атканда, жалпы эле вообще эркектерге дагы мындай бир көө жаап атат да. Ушундай кызматта туруп, анан эми жалпы мен эркектерге кайрылып кетем. Эгерде өзүңөрдүн жанындагы бир 5 кишини бир маалымат берип, койгула, биз дүйнө жүзүнө уят болуп атабыз койкуй. 2 жаштагы баланы зордуктап, тиги атасын өлтүрүп, ушинтип баягы мен башында айткандай маалымат жерден чыкса, бүт дүйнөгө дүңдөй түшөт да. Азыр тиги шпиондун деле кереги жок. Тиги анан ошон үчүн мондай бир намыс деген болуш керек биздин элде, эркектерде, аялдарда деле кичине көтөрүмдүү болуш керек. Бирок мындай көтөрүмдүү эмес, чыдап туруп өлтүрүп салса дагы эми саксаган эмне дейт, тиги эптеп абышкан болсо деле чыдап жүрө берген, чыдагандын дагы бир чеги болот. Мына чыдап жүрүп атып туруп, бизде бир тиги Аламүдүн сотунда сот жүрүп атат. Азыр үй бүлөлүк зордук, кылмышка алып бардык, билбейм, азыр истязание деген эмени коюш керек да. Жөн эле балдары баягында айтат бирөө, мен юрист болуп туруп анан кийин милиция болом. Анан эмне десе, милиция болсом атамды каматам деп.